Мурунку кезде кыздардын жигиттер менен сүйлөшүүсү бул уят деп эсептелип, ортодо жеңеси аркылуу бир-эки гана жолу көрүшүп, сөйкө салуу аркылуу гана турмушка узатышканын улумундар айтып келишет. Ал эми ислам дини кыз жигит болуп сүйлөшүүгө таптакыр тыюу салып, муну арам экендигин алымдар эскертишет. Учурдагы заманбап кыз жигит болуп сүйлөшүүдө кыздар үчүн пайдасы көппү же зыяны көппү? Мына ушул суроого бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө жооп издеп көрөлү. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүзгө келген коноктор да озо күтүп калды. Чакырып алып студиябызга теманын тегерегинде маекти баштайлы. Ал үчүн пенсионер Күләш Молдобаеваны, ошондой эле дин өкүлү Санжар Ташматовду, сезим бийчилер тобунун жетекчиси Сезим Рысалиеваны, ошондой эле каарман катары келген жеке ишкер Гүлиза Акылбекованы студиябызга чакырабыз. Ал эми алгач сизге мен улуумун катары чакырып алгандан кийин сизге суроо затайын да. Мурдагы кезге кайрылалы, тарых барактарына дейбизби, же болбосо сиздердин жаш кезге дейбизби? Деги эле ошол кезде айтып калышат го, кыз менен бала эч кандай кыз жигит болуп сүйлөшүү болгон эмес, ортодо жеңеси аркылуу сүйлөшүү болгон деп. Мына ошол учурдан бир аз айтып өтсөңүз. Кыз жигиттер дегенде биз мектепте окуп жүргөндө 10-11 класстарда ошондо мектепте аябай кызыктуу болчу жашоо. Мектепке барбай калсак ыйлачыбыз, сабакка барабыз деп. Кээде ата-энебиз мектепке жибербесе, жок, мектепке барабыз деп ыйлачыбыз. Себеби мектепте бүт өмүрүбүздүн эң жакшы учурлары өткөн да. Ошо мектепте окуп жүргөндө баягы жаш кезде 10-11 класс бүтүп атканда ар кандай мероприятиялар болуп, ар кандай кружоктор болуп, эмне болсо баарына жазылып эле баарынан өтө берчү элек. Ошо жерден эле жакшынакай өзүбүз тааныган мектептеги жакшы балдар менен, кыздар менен балдар таанышып, эң биринчи баягы алгачкы махаббат дегендер ошол жерден өтчү да. Ошол кезде субханалла, анан эмне 8 класстан башталган деле башталчу. Анда деле бул адамзаттын өзүнүн жолу да. Адам алейхисаламдан башталып келаткан өзүнүн табигый жолда. Кыздар деген сүйлөшчү эмес, уялчу, балдардын колун кармагандан уялчу, кат алгандан уялчу деп эле айта беришет го улумундар. Чын беле же жөн эле? Уялчу, чоң жаман ишке баргандан уялчубуз. Бирок мен биздин үйдө 3 кыз болчу. 3 кызды апам айтып калчу. 3 кызым жакшы эле жүрөт, анан 8 класс бүткөндө эле башталат деп. Көрсө баягы киного барып, анан свиданияга чыгып, ошентип балдар менен таанышып, вечерлерге барып, ошо отурганыбызды айтат экен да көрсө. Анан киного барып, ачык айрым сүйлөшүү, кат алышуу, бири-бирине ачык сүйүүсүн билдирүү, жетелешип жүрүү деген нерсе болгонбу? Бизде деген көчөдө чогуу жүрүп, кол кармашып же кучакташып, өбүшүү деген жок болчу да, алхамдулиллах. Бири-бирибизди мындай жакшырып, жакшы көрүп, тиги записка жазып, кат жазып, бири-бирибизден балдардан бири-бирибизге берип ошентип таанышчыбыз, Кудайга шүкүр. Бирок жаман ишке мындай түнгүсүн жоголуп кетмей деген жок. Киного эле барбыз, киного барганда ошол жерде жаныбызга отуруп калса эле ошого сүйүнүп эле отурчубуз. Ой, да бактылуу. Алхамдулиллах. Анан кол кармашып жерден даже моментип кучактаган деген болчу эмес чын эле. Калчалар бар. Алхамдулиллах. Эмне себептен кыздар балдар менен сүйлөшүүсү зарыл? Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Кыздар себеби кыз жигит болуп бири-бирин таанып, жакындан таанышып, анын кандай аракет кылгандарын, кийин экөөбүз жашап кете алабызбы деген мааниде анын кыз жигит болуп сүйлөшөт десе эле ар ким ар кандай ойлойт да. Кучакташа калат дегенде ар кимде ар кандай ой болот. Ыйман жолунда мындай эле сүйлөшсө болот да, кучакташа калып же эметип эмес, экөөнүн жашап кете алабызбы, кандай оюбуз бир так жерден чыгабы же чыкпай калабы, ал башка жакты карай берип, сен башка жакты карай берип болбой калабы деген ойдо кыз жигит болуп сүйлөшүш керек. Деги эле заманбап сүйлөшүүгө, сүйүүгө сиздин көз карашыңыз кандай? Учурдагы сүйлөшүүгө? Кээ биркилер чындыгында эле сүйлөшөт, жакшы эле сүйлөшөт. Анда деген арам ой жок. Кээ биркилер бар, ооба, кучакташып, өзүн көргөзүп, ар кандай бар. Анын көпчүлүгү мен ойлойм, кичинекей жаштар, өспүрүм жаштар. Бүгүнкү темага карата сиздин ой пикириңизди билеличи. Кыз баланын жигиттер менен сүйлөшүүсүндөгү
сиздин ой пикириңиз? Жеке практика жүзүндө болуп өткөн нерсени азыр айтсам, анткени мен өзүмдүн жашоомдогу нерсени айтайын. Мен азыркы жолдошум менен мен 4 жыл бою сүйлөшкөм. 4 жыл бою сүйлөшүп, кыз жигит болуп жүрүп, экөөбүз бир багытты көздөп, ошол багытты көздөй умтулуп, бири-бирибиздин мындай максатыбызды, пландарыбызды ишке ашыруу үчүн бири-бирибизди колдоп, анын дагы пландары, менин дагы пландарым бир багытта болгондуктан, ал мени эң биринчи орунда аял катары абдан сыйлагандыктан 4 жыл бою абдан жакшы мамиледе кыз жигит болуп жүрдүк. Мен үчүн мен азыркы жаштарга, азыркы кыздарга айта алам, кыз жигит болуп жүрүү жеке менин оюм ал жагы дагы керек экен. Анткени мен кыз жигит болуп 4 жыл бою жүргөндө мен жолдошумдун ата-энесин, ага чейин барып, ал менин ата-энемди кандай шартта жашашат, мен кандай шартта жашайм деги эле ошонун баардыгын мен 4 жыл ичинде мен кандайдыр бир 100% дебесем дагы мен ошолордун үй шартын, кимдин кандай характери, кимге кандай сүйлөш керек дегендердин баарын мындай билип, анан жүрөгүмө жагып, ал мен жакка жакшы мамиле кылып, мен ал жакка жакшы мамиле кылып, жүрөгүбүзгө жаккандан кийин гана 4 жылдан кийин анан баш коштук. Деги эле ушуну динде арам деп келишет. Себеби? Жат кыз менен жат бала ушундай сүйлөшкөнгө, мамиле кылганга уруксат бербейт. Качан эгерде ошол кызга үйлөнөм десе, ошол кыздын үй бүлөсү аркылуу барып, ошолордун көзөмөлүндө барып сүйлөшүп, ал акыбалын сурашып, сүйлөшсө болот. Ислам дининде ушундай бул мамилеге арам деп ачык айтылган. Алла Таала Куранда айтат: "Вала тaqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Зинага силер жакындабагыла дейт. Зина кылбагыла деп айткан жок. Силер жакындабагыла дейт. Ошол дагы бир башка аятта адамдарга түшүнүктүү болуш үчүн ушундай сүрөттөп берген. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө кыз бала болуп сүйлөшүп жүрүү жакшы эмес экен, ислам дининде арам экен деген болсок, биз мындай жөнөкөй эле түшүнүп атабыз да. Бирок аятта бизге түшүнүктүү болуш үчүн ушундай деген. Мумундардын сыпаттарын айтып жатып ушундай дейт да Алла Таала. Алар Алла Таалага шерик келтиришпейт дейт. Жана башка акысыз же жөн таза адамды өлтүрүшпөйт дейт. Вала яктулуна нафсаллати харрамалла дейт. Жана андан кийинки аятта ошол кийинки сөздү айтат: "Вала язнун" дейт. Алар зина кылышпайт дейт. Демек бул жерде Алла Таала эмне менен бирдей кылып айтты? Адамды өлтүрүү менен бирдей айтты. Түшүндүңүздөрбү? Бул аятта 3 нерсени бирдей айтып атат. Биринчи Кудайга шерик кылышпайт деди. Экинчиси адамдарды өлтүрүшпөйт деди. Бекерден бекер жөн эле. Үчүнчүсү зина кылышпайт деди. Эмне үчүн ушундай чоң нерсеге теңер дегенде, бул нерсенин натыйжасы чоң. Кандай? Мисалы үчүн бүгүнкү күндө тажрыйбада көп эле көрүп жатабыз. Канчалаган кыздар ушинтип сүйлөшүп, жөн эле таанышып коеюн деп натыйжасы жаман болду. Абиринен ажырады, ата-энесинен ажырады, үйүнөн кууп чыкты. Кече мисалы 2 күн мурун бирөө телефон чалып сурап атат. Жерин айтпай эле коеюн. Кыз телефон чалып сурап атат. Дүкөнгө барып келейин деп чыгыптыр кыз. Баргандан кийин ошо алам деп жүргөн бала келип калып машинасын салып кетиптир. Барып сүйлөштүк дейт. Кыз айтып атат. Ушу турмушка чыгайын, аласыңбы деп ушинтип айтып атат дейт. Анан мен макул болгон жокмун дейт. Эгерде чындап алам деген болсоң, ата-энеме ушундай деп. Короче 10 мүнөт, 20 мүнөт, жарым саатка жетпеген убакытта сүйлөшүптүр. Кайра үйүнө келгенден кийин ата-энеси үйүнөн кууп чыгыптыр. Бул азыр жаңы болгон мисал да. Буга окшогон мисалдар өтө көп. Үй бүлөсү менен ажырашып кеткен, абиринен ажыраган, бузукулукка барып койгон, оорулар жуктуруп алган. Ошондо эмне болот эт жыйынтыгы? Болбойт динде. Эң боло турган жыйынтыгы Алла Таала ушул себептерден натыйжасы жаман болгондугу үчүн. Мисалы кыз жигит болуп сүйлөшпөгүлө дейт динде. Бирок 3 жолу жолууга мүмкүн дейт го. 3 жолу жолуу менен анын толук кантип билип бүт алат? Жетиштүү боло алабы ошол? 3 жолу жолуу менен жетиштүү боло алабы? Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Азыр мисалы үчүн мен үйлөнгөнүмө 10 жылга жакындады. Мен сүйлөшкөнгө барганымда кыз менен 2 жолу эле сүйлөштүм мен. Биринчи жолу көрдүм, экинчи жолу барып сүйлөштүм. Эки ошол көп сүйлөшүп 4 жыл 5 жыл сүйлөшүп жүргөндөн кийин анын кемчиликтерин билдим. Андан кийин ошого жакшы жашап кетебиз деп атпайбы азыр? Элестетиңиз эми. Сиз сүйлөштүңүз дагы 1 жылдан кийин экөөңүздөр келишпей калдыңыздар. Экинчи кыз дагы 1 жыл сүйлөштү, келишпей калды. Үчүнчү кыз сүйлөштү, ушундай болуп калды. Эми элестетип көрүң. Бир кыз бир балага турмушка чыгып атат. 20 же 30 кыз менен сүйлөшкөн жигитке ким ыраазы болот азыр?
ошол жигит сизге окшогон кыз менен 30-40-50 менен сүйлөшүп көрүптүр. Ошол жерде сиз 51-нчи жолу келдиңиз. Ошондой жигитке турмушка чыкканга ыраазысызбы сиз? 51 экенди ким тактап ким айтып атат мага? Жок. Анткени ар бир эми деги эле жашоодо аял затын орду аябай чоң чындыгындачы. Анткени аял заты чындыгында өзүнүн ыймандуулугун аябай сакташ керек. Анан сүйлөшкө мен чындыгында өзүмдүн жеке өзүмдүн оюм мен тиги бала менен сүйлөшүшүм керек деп мен антип болобу? билбейм, мен үчүн жетиштүү болбойт чындыгында. Анткени турмуш бул абдан ыйык нерсе да. Анан 3 жолу сүйлөшүп алып, анан турмушка чыгып алып, мен мунусун билбей калыптырмын деп ажырашуулар абдан көп. Көрдүңүз, ушул жерде эми айтайын дегеним, чыныгы сүйүүнүн чындыгы ушул жерде турат. Эгерде кайсы эркекке же кайсы аялды албаңыз, сөзсүз түрдө кемчилиги болот анын. Эгерде сиз чындап сүйгөн болсоңуз, ошол кемчилиги менен кожо кабыл кылып ыраазы болосуз. Ошон үчүн караңыздар, башка мисал берейин. Мисал үчүн стаканда неме турат дейли, арак турат. Күндүгө бир адам келет дагы, колуна кармап ичейин деп кайра коюп коет. Күндүгө. Күндү ушундай кыла берген болсо, сөзсүз түрдө бир күн оозуна киреби, кирбейби? Бир күн ичет да турабы? Бул нерсе дагы ушундай. Кыз менен бала сүйлөшкөндө бул табигый. Кечинде саат 1-де кыз менен бала көчөдө калды. Табигый нерсе бул, кыз балага жакындаш. Сөзсүз түрдө эми бойго жеткен бала, эми бойго жеткен кыз жөн турбайт эч качан. Табигый нерсе көзгө көрүнүп турат. Демек биз ушундай нерсе менен ойноп атабыз. Жооп бериңизчи. Сизге суроодо мындай, эмне үчүн ойлоп атасыз? Сиз да ойлоп атасыз. Баары бир жакындашат дейт. Жакындашпай дагы кое алат да, ал деген адеп иманынан. Например, ойлошот да, кыз жигит десе эле кучакташа калды, сиз айтып атасыз жалаң жаман жактарын. А эмне үчүн жакшы жактарын? Мен мисал катары айтайын да, көрүп эле жүрөм, көп көрдүм. Туугандарым да бар да. Ата эненин эмеси менен дини өзү байкем чындыгында намаз окуган, эми сүйлөшпөй аламын деди, сүйлөшпөймүн, бул динде болбойт деп айтылган деп билет анан макул деп үйлөндү. Үйлөнгөндөн кийин 2 айда ажырашып кетти. Ал кыз менен туура келген жок. Ал экөө бири-бирин жашай албай калышты да. Билген жок бири-бирин. Экөө бири-бирин түшүнүп эме кылган жок. Сиз айткандай 3 жолу жолугушту. 3 жолу билип коет, кемчилигин кабыл алат деди. Кабыл алам деп жашады аз эле убакыт. Андан кийин байкем айтты. Жок, ажырашабыз деп ажырашып кетишти. Ал көрүнүш эле окуя болуп атат. Андан кийин ал кыз жигит болуп, дин жөнүндө жүргөн эле, дини жакшы оронгон кызды алды, сүйлөшүп жүрүп алды. Алар сүйлөштү. Эч кандай зына кылган жок. Экөө WhatsApp'тан сүйлөшүп, 1 жылбы жаңылышпасам, мен толук билбейм, бирок жакшы эле сүйлөшүп жүрдү. Биз аны тааныдык. Бирок азыркы учурда экөө бактылуу жашап жүрүшөт. Алар бактылуу жашап жүрүшөт. Себеби алар деле кыз жигит катары сүйлөшүп жүрдү да. Анын деле пайдасы. Сизге суроо да. Сиз айтып атпайсызбы? Эсеп менен айтып атпайсызбы? Салыштырып көрбөйлүкпү? Канчалаган кыздар абийиринен ажырады ушул себептен? Сиз тааныш досторуңуздан билесизби? Ушундай сүйлөшүп, бир жума же 1 ай 2 айда сүйлөшүп коюп эле башка жигит менен жүрүп, башка кыз менен жүргөндөр көппү, көп эмеспи? Менин тааныштарымдын арасында чындыгында жок андай. Бир жума сүйлөшүп, анан экинчи жума башка менен сүйлөшүп, мен оюмча сиз башка периштелер аламында жүрөт экенсиз да? Жок, периштелердин аламы эмес, мен чындыгында эле андай жок да. Келиңиздер, бизде суроо бар экен, суроого көңүл бөлөлүчү. Санжар мырза ниети жаман экен да, негизичи мен ойлоп коюм да. Бул сүйлөшүп калса эле бүттү да, уже иш болду деп чек чыгарат экен да. Менин ушундай тааныштарым бар, даже экөө тең намаз окуйт, сүйлөшөт да, көп жылдан беричи. Анан сиздин оюңуз боюнча уже бүттү, 2-3 айда уже болду, иш болду экен да сизде демеңиз. Жок, мен сизге айткан нерсеге макул. Мен билбейм, балким сиз билесиз да. Сүйлөшпөй, кыз бала менен сүйлөшпөй жүрүп турмушка чыккандар, ушинтип жогоруда Гүлиз айткандай эле ошолор көбүрөөк ажырашат дейт. Бул учурда көбүрөөк сүйлөшүп билиш керек, бул замандын талабы дейт да. Деги эле учурдагы заманбап сүйлөшүү, кыз жигиттин сүйлөшүүсүнө сиздин көз карашыңыз кандай? Сүйлөшүш керекпи же сүйлөшпөш керекпи? Албетте сүйлөшүш керек да. Канчага чейин? Сүйлөшүп, таанышып. Дин исламда эми аз мөөнөт берилет, бирок эми Алла Тааламдын өзүнүн жазган тагдыры бар да. Биздин учурубузда биз сүйлөшүп, дружим деп айтчубуз да. Дружить этип эле 1 жыл болобу, 6 ай болобу, 2 ай болобу, же 3 күн болобу, бири-бирине деген жаман жолго түшүп кетет, андай болуп кетет деп атпайбы? Эми көп жанагындай 4 жыл, 5 жыл
сүйлөштүк деген өтө көп болуш керек. Эми аны Алла Тааламдын өзүнүн эмесинен болуш керек, нике кайыбынан. Аны эч ким регулировать ете албайт деп ойлойм мен. 5 күн сүйлөшөбү, 1 жыл сүйлөшөбү, аягында бактылуу болсо болду да. Бирок бири-бирин жакшы таанып алган жакшы болот деп ойлойм мен. Апама жооп берип коеюн. Мен апам айтып атпайбы азыр сүйлөшүш керек депчи. Ислам дининде сүйлөшпөй эле дебейт. Ата энеси аркылуу, бир туугандары аркылуу, жеңелери аркылуу сүйлөшүп, ошол нерсе расмий болгон болсо маселе жок бул жерде. болгон 3 жолу 3 жолу же 4 жолу ал бир туугандар аркылуу расмий болгон болсо маселе жок да. Мисалы үчүн кээ бирде сиз айткандай азыр той узарып кетиши мүмкүн. Бала жак же кыз жак даяр болбой, андан көбүрөөк жолугуп калышы дагы мүмкүн да. Бирок нике кыйылгандан кийин же ата энеси ыраазычылык билдиришип, ар бир жүрүп атат да ошондо. Анда мындай болуп калат экен, мен суроом да. Анда деген ата эне аркылуу таанышасың, андан кийин канча жыл сүйлөшсөң боло берет, таанып билип ал. Болбой калса, ошондо кандай башка менен сүйлөшүп кете берет, болуп калабы, ошондо кандай болуп калат. Бул жерде ачык турган нерсе кимде ким эгерде чындап алам деген болсо ата энесине барат. Ата энеңизди жөнөтүп койдуңуз да, жөнө ата энесинен сурадыңыз. Кыз экөөңүздөр канча убакыт сүйлөшөсүздөр? Бир эле сүйлөшөм деп атасыз, бир жолу. Бир жолу да сиз ошол кыз менен жашап кете аламын, ошол кыз менен багытым бир, максатымды ишке ашырам деп ойлоп чечим чыгара аласызбы ошону? Мен чечим чыгаргам. Бул жерде чыгара аласызбы? Сиз чыгарып турса, балким башка бирөөлөр чыгара албайт да. Ошондой эле көрүнүштү биз көзүбүз менен эле көрүп жүрөбүз. Ата энеси менен барды, кудалады, кудалап салды, сөйкө салды, эртеси жашабат, тойду берди. Ой, жакшы бала экен, бунун экөөбүз бири-бириге. Кыз деле үн чыга албайт, атасы сурап атса, кыз бала үн чыга албайт, ата энесиге ооба жакты деп коет. Ооба жакты. Анда мен сизге башка андай болгон убакта көбүн эле көрүп жүрөм да мен. Ажырашып атат. Жакындарыбыз деле бар. Ажырашуу болуп кетип атат. Эмне болду десе, мен сүйлөшкөн жигитим бар болчу, мен айта албаганмын ата энеме. Ошолордун эмеси менен гана мен ошого турмушка чыктым, бирок мен сизге макул. Сизге мисал берейин, башка мисал берейин. Бизде мисалы үчүн азыр өкмөткө, светке же бир нерсеге акча төлөш керек да, туурабы? Эгерде ошону расмий төлөйм десеңиз эмне кыласыз? Банкка барасыз, эсебиңизди ачасыз, акчаны төлөп коесуз, чынбы? Бул расмий жагы. Экинчи жагы, отомуш бирөөгө акчаңызды да берип коесуз, сол тараптан. Чынбы? Сол тараптан ошол акча жеттиби, жетпедиби, биздин максат ишке ашты ашпады, балким сиздин ишиңиз бүтүп атат. Бул жерде ушундай. Эгерде кимде ким расмий үйлөнөм десе, расмий турмушка чыгам десе, расмий тараптан келсин. Эмне үчүн адамдар ошол атат, биздин жаштар азыр эмне үчүн расмий тараптан качып атат? Эмне үчүн сизди ала турган жигит ата энеңизден келип, сизди адам катары сыйлап, сизди расмий келип сурап, ушу кызыңыздарды көрөйүн дедим эле, ушул кызыңыздар менен бир сүйлөшкөнгө уруксатпы деп сураганга анчалык даражаңыз жокпу? Же көчөдө ким немеге кимге жаксаңыз ошол бала келип сиз менен сүйлөшүп кете бере турган даражада сиздин даражаңыз андай эмес да? Мен даражам андай эмес, бирок мен көчөдө ким эле кетип баратса, мен аны менен сүйлөшпөйм. Туурабы? Сиз айтып атасыз, сиздин жумушуңуз бүттү, ортодогу жетеби жетпейби деп атасыз. Ата эне ортодо ата эне жагабы жакпайбы, экөө өлүп кетсин, эки жаш. Бирок биздин ишибиз бүттү да дегенсип эле айтып атасыз. Ал жерде андай эмес. Ислам дининде ошол кызды мен ислам дининден талашпаймын. Кудайга шүгүр, бирок талашпайм го. Бирок деген азыркы учурда, замандын талабына кыз жигит болуп сүйлөшүп, бирип турмуш курган деле жакшы. Бул жакта микрофондорго атасың, немелерчи? Мурда ар бир эле кыздын өзүнүн максаты болот да, ар бир эле кыздын менин талабымда ушундай адам болсо экен деп өзү талап коет. Ал эми ислам дининде 3 жолу көрүшүүгө уруксат бергенде, анан эгерде кандай адам менен жолукса деле өзүнүн талабын айтса болот да, ошол жердечи. Өзүнүн талабын айтсын, андан соң ата энеси менен таанышып, ошол менимче деле 3 жолу көрүшүү бул жетиштүү деп ойлойм да. Анткени 3 жолу көрүшкөндө талабын айтсын, талабын айтса жакса жакты, жакпаса жакпады, аткарам десе аткарат, аткарбаса жок да. Аткарам деп кийин аткарбай алдап койсочу. Эгерде аманатка кыянат кылбаса, ал ошол жерде сөз берсе, алдап коюп атпайбы? ооба, ата энеси бар ал жактачы, бардык алдында күбөлөрү турат ошол жердечи. Ошончонун алдында ал адам ичинде адамдык сапаты болсо аткарбай койбойт. Жоопкерчилик. Андан соң болсо, азыр сөзүм бүт элек. Анан болсо, эгерде азыркы учурда эмне үчүн ажырашуулар көп? Анткени азыр бардык нерсе одноразовый буюмдар көп сыяктуу эле, сен болбосоң башкасы деп туруп сүйлөшө берет да. Азыр сен менен сүйлөшөм, сен болбосоң болду башкасы. Любой адам менен сүйлөшө берет да. Ошон үчүн аз убакытта сүйлөшүш керек деп ойлойм, 3 жолу. Анан кадырлуу болот да. Бир адам менен же 2 адам ошентип эгерде ата энеси деле ыраазы болсо, ал үйлөнсө, мурдакы учурда эч качан ажырашуулар аз болгон, азыркы учурда болсо ар бир мен ойымча сен турмушка чыга элек болушуң керек чындыгында. Анан
турмушка чыккандан кийин башкача сөз сүйлөйсүң. Сен айтып атасың, нааразы болуп калды депчи. Анткени ар бир аял заты өзүн сүйүш керек, өзүнүн ордун билиш керек, андай жолго барбаш керек. Одноразовый мындай деген бул аял затына таандык нерсе болбош керек. Аял заты өзүн баалап, эч кандай жана эркек киши аял затына кол көтөрүп, жаман сөз сүйлөп, мен сени албайм, экинчиси деген жолго барбаш үчүн аял заты биринчиден өзүн туура кармап жүрүш керек, өзүнүн ыйман жолунда андай жолго барбаш керек. Дал ушул талкуулуп жаткан темабызга карата дагы коомчулуктан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошону көрөлү, андан кийин маекти улантабыз. Эми мен багы мурун жаш кезимде башкача ойдо болчумун да, мисалы ата энелер тааныштырганга каршы болчумун өз жаш кезимде. Анан кийин багы жаш өйдөлөгөн сайын ошол багы мурунку ата салтыбыздын баалуулугун баалап келем да, анткени себеби ата эне жаман жерден кызга адамдарды истебейт экен, ошо кудалыкка дагы мен өзүмдө ошо кудагыйым бар. Эми эки жаш экөөсү сүйлөшүп эле табышты, бирок ошо сүйлөшкөндөн мурун дагы эки ата эне жолугуп бири-бирин байкап көрүп дегендей багы илгерки салтка кичине жакындаштырып анан кийин үйлөнүштү да. Ал сүйлөшкөн жигитине жараша деп ойлойм. Эгер жакшы бала жигит менен сүйлөшсө, пайдалуу эле өзүнө. Жаман жигиттер менен сүйлөшүп калса, ал өзүнүн кыз баланычы. Если бир бала менен сүйлөшүп алга турмушка чыксаң, бул пайдалуу болсо керек. Бирок кыз жигит болуп сүйлөшүпкө эле мындай туура эмес жолго жүрүп кетип, же ал кыздын тагдырын талкалап койгондор болот. Ошол. Зыяны көп болсо керек деп ойлойм. Зыяны көбүрөөк болуп калат. Себеп эми өзүңүздөр деле ойлонуп көрсөңүздөр, зыяны көп болуп калат. Күйөөгө тийбей туруп анан сүйлөшүп, ал менен жүрүп деген негизи шариятта болбойт. Ошол күйөөгө тийбестен алдынан да сүйлөшүш керек. Бул жашоо деген кыздар үчүн билбейм кандай, бирок чоң роль ойнойт го дейм. Мисалы турмуш куруу, мисалы күйөөгө чыгуу, ал үчүн ойлонуп сүйлөшүш керек деп ойлойм мен, ичине оюм. Зыяны көбүрөөк, Зыяны көп сөз. Ну, если честно сказать, сейчас молодежь не такая, как раньше. Вот, например, дружат и оба сидят в телефонах. Ну, такого нету, как раньше, вот, ухаживание, не знаю, любви так открытая, это редкость. Любовь — это редкость сейчас. Эми азыр кыз жигит болуп деле сүйлөшүп, андай мурункудай учурдан алыс болуп баратышат. Азыр болсо ошо интернет булактар аркылуу эле өздөрүнүн сезимдерин билдиришип, анан кийин көбүнчө жаштар ошол өздөрүнүн убактыларын баардык учурда эле ошо телефон аркылуу байкалып турат да азыркы учурда. Анан кийин зыяны көбүрөөк болуп атат да. Ал кыз жигит болуп негизи сүйлөшүш керек. Эмне дегенде бирин бири мындай эмесин билиш керек да. Ал бизде деген совсем азыркы эмеде биздин убакта совсем башкача болуп калды. Кыз жигит десе эле как будто уже эрди катындай болуп эле совсем жолдорун ачып алышып атат да буларчы. Негизи кыз жигит деп баягы биринин сырын билип, ата эне жагын, бала жакты, бала кандай, ошо баланын сырын билип деген нерсе да булчу өзү. Биздикилер совсем аз башкача болуп кетти да. Мен ушул көз карашым ушундай терс азыркы сүйлөшкөндө. Негизи биз мусулман эл болгон үчүн зыяны көбүрөөк го дейм. Эмнеге деген алымдарыбыз ошентип айтат эмеспи? Мисалы, сиз байкагандан кандай зыяны бар? Кандай десем, эң биринчи эле шариатка туура келбегендиктен мага жакпайт да. Ошол үчүн. Зыяны көбүрөөк, балдарга ишенип алышат, жылуу сөздөр менен да ишенип алышат, акчасына да кызыккандар бар. Ошо алданып, боюнда болуп калып, аны да таштап кетет. Ошонун зыяны көп деп ойлойм. Мына кызым айтып атпайбы, бактылуу жашап атам 4 жыл. Аллахка шүкүр, рахмат ушундай жакшы үй бүлө куруп алганыңарга. Иман деген жүрөктө дайым. Анан ар кимге ошо иман менен, адеп, аклагың менен акырын жүрсөңөр эле бардыгына жетесиңер да иншалла. Жакшы, кийинкилери.
негизинен ушул сиздер айтып атасыздар баягы сүйлөшүүгө болот дегенчи. Негизи азыркы убакта чындап эле жаштар көбүнчөсү туура эмес түшүнүп алган. Азыркы убакта сиздердин сөзүңүздөрдү угуп, алар дагы да туура эмес информация алышы мүмкүн да. Балдар менен жолукса болот турбайбы дегенчи. Бирок алардын азыркы убакта мындай кылыш керек. Эгерде ошончолук сүйлөшкүсү келип атса, 18 жаштан үйдө сүйлөшсүн да, жолуксун. Анда ал убакта деген баягы өздөрү келечегин ойлоп калат да, кандай бул адам менен сүйлөшсөм болобу? Сиз айткандай эле ошол убакта балким өзүнө керектүү информацияны алат да. Ал эми азыркы убакта болсо чындап эле ошондой бир мороженое алып берип койсо алданып кетет. Бул кыз айткандай, жаңы эле айткандайчы. Санжар байкенин сөзүнө да кошулам. Сөзсүз түрдө мен эжем деле ошол жездемди көрүп эле жактырып, өзү ата энемдин макулдугу эмес, өзүнүн макулдугу менен чыкты да. Азыркы убакта жакшынакай эле бактылуу жашап атышат. Мындайча айтканда, жездемди катуу сыйлайт, экөө бири-бирин жакшы сыйлашат да. Эми дагы бир тагдырды билем, ал өзүмдүн атамдын эң кичүү карындашынын кызы эле ошол жигити менен жүрдү, бирок энесинин сөзүн такыр укчу эмес эле да. Ушундай вечерлерге барып жүрдү, боюнда кылып бала таштап кетип калды. Аны кайненеси эметсе, менин баламданбы, башканын баласынбы, мен каяктан билем, өзүңдүн кызыңды карап албайсыңбы деп койду да. Эми калды азыр баласын өзү чоңойтуп атат. Анын тагдырын ким чечет? Сиздерге суроо да, эми ошол балким адамдарга, мисалы, кыздардын ушундай абийирин жоготконуна сиздер жооп бере аласыздарбы? Мисалы, сиздер айтып атасыздар сүйлөшкөнгө болот депчи. Алар ойлоп калат, жолукчандар жолусо исламдагы адамдар болбойт деп эле каршы болот деп, наоборот бизди жаман көрүп калат да. Мындай жолукса алмагандар бизди колдойт экен деп ойлоп калышат азыркы жаштар. Биз болот деп атабыз, бирок болот десе эле аны кучакташып, мороженого алданып, анан кийин жаман жолго басуу эмес. Аны тактап багытың берби, кандай бала менен сүйлөшүп атасың, ага да караш керек да. Сүйлөшөт экен десе эле анан көчөдөн келе калып эле сүйлөшкөн болбойт. Мектеп кура 18 жаштан өйдө деп атасыз. 18 жашка чейинки кыз деле өзү ойлонсо болот да. Мен жигит менен сүйлөшкөнгө азыр деген убактым бошпу? Мен окушум керекпи же жигит менен сүйлөшүшүм керекпи? Деген ар кимдин өзүндө эрки болот. Ар ким өзүнүн ою менен эсептешиш керек. Мен эмне кылып атам? Сен сүйгөн эмес, сени сүйгөн жигитке турмушка чык деген кеңешти көп жолу уктум. Ошого кыздардын сүйүүсүнө караганда жигиттердики өтүмдүүрөөк болот го деп ойлоп койдум дейт. Чындыгында мен абдан кошулам. Себеби үй бүлөдө менин жолдошум чындыгында мени абдан сыйлайт, анан эң башкысы аябай жакшы көрөт. Ошол нерсе мен айтпайм, мен турмуш буга чейин 4 жыл сүйлөшүп, азыр 3 жыл болду жашап жатканыбызга. Балам 2-ге чыкты. Бирок ошол турмушта өйдө ылдый болот эмеспи? Ошондой учурда эркек кишинин сүйүүсү баардык нерсени көтөрүп, анан кайрадан өз калыбына келтирип коет экен да. Биз кыздар чындыгында намыстанып көп нерсени ичибизге сактайбыз дейт. Ошондуктан дагы кыздарыбыздын көбү эле өз сүйүүлөрүнө жетпей калабыз дейт. Бирок баары эле эмес. Кээ бир кыздар ачык айрым болгондуктан өжөрлөнүп атып сүйүүсүнө жетишет. Бул чындыгында керек дейт. Жетиш керекпи сүйүүсүнө Гүлиза? Жок, сүйүүсүнө жетиш керек. Эгер ал бала менен мамилеси жакшы болуп, эгер сүйлөшүп жүргөн болсо, албетте жетиш керек. Эмнеге болбосун? Жетпегенге жетип, бактылуу жашап кетиш керек. Мисалы азыр энаталар сүйлөшүп коет атпайбы? Ошондой учурда айтыш керекпи? Кыз жок, меники бар башка жигитим бар. Ооба, айтыш керек. Мен сүйлөшкөн жигитим бар деп. Алар деле кыз айтып, бала деле келиш керек да. Мен билген бир окуя болгондо, кыз айтканда, мен жигитим бар ушундай деп. Бала деле сиз айткандай келет ата энеге, сиз айткандай эле болуп келип эме кылса, эмне үчүн ата эне эмнегедир бербей коет да. Андай да кээ бир учурлар бар, Өзүнүн жигитине бербей коет. Жигитине бербей коет. Себеби эмнеде? Себеби эмнеде? Эми мен, например, айтпайм. Кызыбыз бактылуу болбой калсын, сүйгөндө жетпей калсын деген жок да, туурабы? Кызыбыз бактылуу болбой калсын деп мен ата энелерди күнөөлөбөйм бул жерде. Ата эненин такыр ата энелер киргизишпесин дебейм. Ата энелерге деле көргөзөт да. Например, сиз айтып атпайсызбы? Ислам дининде ата эне аркылуу таанышып көрсө болот деп. Ошол эле кыз жигит сүйлөшүп атып, ата энесиге көргөзүп, атасына келет, энесине келет, алды бири-бирин тааныштырып. Азыр деген ушул жерде эмне оорчулук келип атат? Расмий келип атасынан сурап
сураганда эмнеси оорчулук келип атат сиздер үчүн? ооба, эне деген ата эне деген жамандык каалабайт баласына. Туп-туура ал жамандык каалабайт. Кээ бир учурда ата эне деле кээде адашат. Демек бул жерде адашат. Демек өкүмдү баланын сезими, балдарынын сезими менен ойнобой, кээде ата эне деле адашат. макул, бирок кээде. Кээде Эмне үчүн кээде биз кээде боло турган нерсени жалпы кылып көрсөтүп атабыз демек? Туура эмес да. Кээде боло турган нерсени кээде кылыш керек. Бирок жалпы болгондо ата эне ошол кызыны, баласын бактылуу болуш калайт. Анда деле мажбур жок да, кызды мажбурлап күйөөгө бериш деген болбойт. Кыз деле жүрөгүндө бир кандайдыр сезим пайда болуш керек. Кыз менен бала башка менен өзүнчө сүйлөшүп жүрөт дейли. Анан эле эн аталар эле чечишип коет го, сен буга турмушка чыгасың, ал баланын жери башка, биз салтыбыз бир болуш керек, жерибиз жакын болушубуз керек, куда сөк менен катташышыбыз керек. Ушуга турмушка чыгасың, сен жигитиңди унут, сен кызыңды унут деп туруп, экөөнү башкаштырып коет да, эн аталар эле чечип коет. Туурабы? Жок, андай категорически болбош керек да. Ата эне дагы тиги балдарынын, кыздарынын кичине тагдырын ойлош керек. Экөөнүн ортосунда сөзсүз бир жакшы бир сезим болуш керек. Кызды зордоп бербеш керек да, туурабы? Эми караңыз, ата энеси ушул кызды турмушка берейин десе, турмушка чыкпай жүрөт. Айрагың тайрагың болуп ар жакта жүрөт. Эмне кылыш керек? Зордоп бирөөгө өркөс, эртесин ажырашпайт. Ажырашпайт. Аллах каалабай атат. Сиз кантип гарантия бере аласыз, ажырашпайт деп? Эжеке, бул жашоонун тажрыйбасы, мен 10 жыл жашап көрдүм. Бул Аллах, демек Аллах каалабай атат. Ал кыз балким өмүр бою күйөөгө чыкпаганын Аллах каалап атат. Бардык аял, миллиард аялдын баары күйөөгө чыгыш бул милдет эмес. Аллах кимди кааласа чыгарат, кимди кааласа 15 анда эжеке болуптур апа. Небереңиз айтат, апа, мени Кудай каалап тур, бузук алып жүрүшүмү? Сиз киришпеңиз, эмне дейсиз? Бузук жөнүндө кеп эмес. Жок, ушуга окшош деп атам. Мен турмушка чыкпайт экенмин дегендей. Бузук жөнүндө Жок, турмушка чык. Апа, мен турмушка чыкпайт экенмин, пешинеме ушундай жазылып турду. Турмушка чыкпаса, демек Аллах каалабай атат. Аллах күн фаякун деп айтты. Сиз каяктан билдиңиз каалабаганын? Жок, ошол каалабаган ошо да кайсы күнү буйрат, балким ал эң жакшы. Нике кайып, эгинди экпедиңиз дагы балким эң алма чыкты деп отурасыз. Карап, Кудай каалабапты деп отурасыз. Жок, мындай да. Эгинди эгип туруп, андан кийин Кудай эми кааласа ушул жерде чыкпайт дешкен. Утурсаң, сен жогоруда Гүлизанын сөзүнө мынтип айттың, бир мисал үчүн эмне сен жалпы жооп берип атасың дедиң, Анан сен бир мисал үчүн ажырашпайт ал бериш керек деп кантип сен жалпылап жооп берип айта аласың? Азыр карап, бир мисал эмес бул. Азыр жанагы алып качып кеткендердин канчасы ажырашып кетти? Күйөөсүз каласың, андан көрө баттыраак чыгып ал. Мунун квартирасы бар экен, мунун машинасы бар экен, бунун кызматы жакшы экен. Обязательно чык буга башкага бербейм деген болбойт. Апа, эң туура пикир бул. Себеби коомчулукта бузукулук болбош керек. Балким ал кыз, мисалы мен сүйлөшкөнгө макулмун да. Эмнеге дегенде анткени 3 күндө мисалчы биле албайсың, балким ал аферист же аферист болуп калышы мүмкүн. Мисалы кыз жакты эле, мисалы кыздын ата энеси менин кызым деген тетиги школдо жүргөндө эле боюнда болуп калганды айтпайт да, мисалы туурабы? Сонун дейт. Бала жакты айтат. Менин балдарым сонун дейт. Ал бала түрмөгө отуруп чыккан жаанысын айтпайт туурабы? Ошол үчүн мен сүйлөшкөнгө макулмун да. Бул жерде калп эле жоолук кийип алды тиги кызчы, бала деле калп эле сакал коюп алды. Анын аркасында жомогу бар канча справкасын ачсаң жүрөгүң ооруйт да. Макул, эми ошондой жай бар. Макул. Баары эле таптаза момун эмес да. Ошол жагын да караш керек. Бул жерде суроо эми, эжекелер карап туруңуздар. Макул. Чыныгы дос кыйынчылыкта билинет деген сөз бар. Ага чейин досум деп жүрө бересиң, а бирок башыңа кыйынчылык түшкөн убакта досуңдун чыныгы жүзүн көрөсүң дейт. Сүйүү маселеси деле кудум ошондой. Үйлөнгөнгө чейин ошол кыз же бала балага реалдуу баа бере албайсың. Аны кыялыңдагыдай эле элестетип жүрө бересиң. Ал ошол эле образдагы адам болуп сага көрүнө берет. Чыныгы жашоодо жүзү билинет дейт. Анан эмне болду? Бир жыл сүйлөшкөндөн кийин башкача болуп калды. Жанагы сиздер айткандай албай калды, тийбей калды. Экинчи жылы экинчи кыз менен сүйлөштү. Мен мисалы үчүн өзүм аялыма 10 бала сүйлөшкөн кызды алышты каалабайм мен. Мынтет. Эми ошол эле суроо кыздарга. 20-30 бала менен кыз менен сүйлөшкөн. Каякта эле 20-30 айтып атасың? Өзү бир 18ге чыкса эле 20-30 айтасың сен. Сиздер кайсы аламда жашап атасыздар? Сен жалпылап айтпады. Жок. Сиз өзүңүздүн ааламыңызда, сиздин өзүңүздүн ааламыңыздачы мындай болуп ойлоп атасыз да, бүт эле сүйлөшкөндөр болду, бул бузулуп кетти. Жок, мен бардык бузулуп кетти. Бардык бузулуп кетти деген жокмун. Жакшы адам калган эмес бул дүйнөдө. Жок, ким андай жакшы көздөр менен карасаңыз, жакшы эле адамдар деле жашайт бул. Азыр жолу коронбой делечи. Жок, сиз эже сизге болуптур, макул. Сизге мен суроо азыр. Сизден канча адам кайрылды? Сиз ушул жаатта сизге канча адам кайрылды?
кандай кайрылды? Ушунда ажырашып кеттик, тополоң болду, жүрдүм, ата энем кууп чыкты, кыз жигит менен сүйлөштүм эле дегенге канча адам кайрылды сизге? Тажрыйбаңыз барбы? Жигит менен сүйлөшпөй жүрүп ажырашып кеттим. Тажрыйбам бар. Мага бир кыз кайрылган. Чындыгында кайрылган менин сиз мындай угуп туруңуз. Сиз биринчи сөзгө конок бериңиз, андан кийин жооп бериңиз. Кайрылган. Мен ыйлап келген бир кыз. Чындыгында мен өз көзүм менен көргөм. Например, мен өзүм деле апам бар. Апам айтат: "Сүйлөшүп турмушка чык. Сүйлөшүп бизди деген ал убакта сүйлөштүрбөй эле берип койчу." 18, например, турмушка чыгарда сүйлөшүп бил деп мен өзүм ата энем макулдугун берген да, сүйлөшүп турмушка чык. Келиңиздер. Азизеже, бул жерде мен жана суроомду толтурап коеюн. Мен сурайын дегеним, эсепти сурайын деп атам. Мисалы үчүн мага азыр SMS келди. 500 SMS келген болсо, 500 SMS суроо келди. Ошонун канчасы ушул жаатта деп ойлойсуз сиз? 500дөн кыз жигит болуп мен жабыркап калдым деп. Жок, мен ошонун канчасы деп ойлойсуздар деп атам. Аны каяктан билебиз биз? Жок, значит тажрыйбаңыздар жок сиздер. Тажрыйбаңыздар жок демек. Бир эле адам мага тааныш кайрылып атат. Кайрылганы канча? Мен сизге окшоп баарын менен эме кыла албайм да туурабы? Байланышка чыкпапсыз. Демек сизде тажрыйба жок. Мен ушул нерсени тажрыйбадан өзүм иш жүзүндө көргөнүм үчүн айтып атам. Ушундай биздин кыздарыбыз, балдарыбыз ушундай чектен чыгып кеткендиги үчүн ушундай болуп атат. Бирок баары ошондой жаман жолго кетти. Дал ушул бүгүнкү биздин конокторубузга келген суроолор бар. Кошумча жооп алалы. Келиңиз Санжат. Бир аз сабыр кармап олтура тургула, суроолорго кезек берели. Сүйлөшүү аркылуу адам бири-биринен көп нерсени жашырып коет. Үйлөнгөндөн кийин сюрприздер чыгат дейт го. Сиздин жашооңузда да ушундай болдубу? Ооба. Үйлөнгөндөн башка чыкты. Чындыгында ооба, туура эле үй бүлө кура электе кыз киши дагы созолонуп, кичине характерлерин жашырып, мындай көп нерсени эметишет экен. А турмуш кургандан кийин чыныгы жүзү мындай жолдошунун кандай экенин, характери жинденгенде кандай болуп калат, ошонун баары чыныгы ачыкка чыгат экен. Анан ошондон улам бири-бириңди жашырып, жини келип атканда унчукпай калып, менин жиним келип атканда ал унчукпай калып дегенде ошол үчүн турмушта. Азиже, бул жерде мага жакшы суроо да, эжеке суроо. Эжекегечи. Кыз жигит болуп жүргөндө, суроо да кайсы кызга болсо деле. Бир кыз, мисалы үчүн, ошо жигитине эртең мененки турган бойдон чыгып жолугабы, жолукпайбы? Сен турган бетиңди жуубай туруп кыз барасың? Жок, сиз айтпайсызбы сиз. Сен айтсаң, тура кал эле кыз барасың, бетиңди жуубай. Суроого жооп бербейсизби? Бирок ислам дини эмне үчүн чек койгон? Ушундай көп нерсе, жаман нерсеге алып баргандыгы үчүн Алла таалам чек койгон. Мисалы, кыз жигит болуп сүйлөшүү үчүн дейт, ортодо нике кыйып коюп сүйлөшүп жүрө беришет. Ушул туурабы дейт. Кол кармашып, кучакташып. Эмне кыз жигит болуп жүрө берет, экөө үйлөнө элек, бирок биздин ортобузда нике бар деп коюшат. Өз негизи бул ушундай кылып жүргөн жакшы эмес. Себеби үйлөнгөндөн кийин жашоо уланып кетет да. Күндүн жашоо убакыт өткөндөн кийин жашоо кызык болуп баштайт. Эгерде үйлөнбөй эле ошентип жүрө берген болсо, урушуп кеткенге көп мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошон үчүн айтышат, эгерде өзүңүздө тажрыйбада эле көрүп атпайбызбы? Болуп койгондон кийин тез той болуш керек. Кыз жигиттин келишпей калгандыгы. Болуу үчүн нике деген нерсе барбы? Андай нерсе жок да. Же нике келгенден кийин аял болду, алыш керек. Келиңиз Гүлизан. Азыркы жигиттер кыздардын акчасына же башкасына кызыгып эле сүйлөшөт. Чыныгы жигит чындыгында алат дейт. Ооба, чыныгы жигит чындыгында алат. Ал деген, бул деген анда сүйүү эмес, жөн эле убакыт өткөрүп, ал бала убакыт өткөрүп жүрүш үчүн аны деле кыз деле байкайт да. Кыз деле байкап, ооба, байкап туруп эле эме кылса болот деп ойлойм. Любой кызды алганга көзүм жетет. Бирок алып бир тараптуу сүйүү болсо болбойт го. Эки тараптуу сүйүүсү болсо абзел дейт. Ой пикириңиз. Бала болсо деле ал өзүнүн жакшы көргөн кызына үйлөнүш керек да. Кыз деле жакшы көргөн баласына күйөөгө чыгыш керек. Жана дин исламда 3 күн деген бул баягы эме өкүм да. 3 күнүн ичинде ал көп нерселерди эгер бири-бири менен сүйлөшүп, тиги билип, бири-бирин жактырып калса, экөөнүн ортосунда бир кандайдыр бир жылдыздары бир келсе, жакшы эле болот да. Эгерде ошентип ата энелер сураштырып, эки тараптын чечими менен эгерде кудалашып койсо дейт, үйлөнөрдүн алдында медициналык жактан текшерүүдөн өтсө болобу дейт. Бул динде кандай каралган дейт. Туугандарыбыздын бир кызы мектепти жаңы бүткөндө ошентип бири-биринин сүрөттөрүн көргөзүшүп, экөөнү үйлөндүрүп коюшкан эле. Бала кийин оорукчан болуп чыгып калды дейт.
Ал эми ата энелер учурда өздөрүн күнөөлүү сезип жатышат. Мына ушундай учурда кыз дагы ыйлап ара жолдо калды дейт. Текшергенге зарылчылык болгон болсо текшерип койгон жакшы өзү негизи. Чын эле ар кандай болуп калат жашоо дейт. Менин жигитим сүйүп, экөөбүз бири бирибизди аябай жакшы көрчү элек. Кийин баланын эне атасы кыз жетим кыз деп алып бербей коюшту. Мына өмүр бою бала мен сени сүйөм деген боюнча кала берди. А мен болсо дагы эле жүрөм. Чындыгында сүйүүгө да ишенбей калдым дейт. Жетимге эң биринчи жакшы мамиле жетимге кылыш керек. Жетимге кызын бериш керек. Эгер кыз өзү макул болуп атса. Мына бул нерсени мен сүйлөшүүнүн кесепети деп айтат элем. Анткени ошол кыз жигит сүйлөшпөгөндө балким ал бири-бирин жакшы көрүп калмак эмес, жүрөктөрүндө калмак эмес да. Ошол адам сүйлөшпөш керек болчу. Кимге үйлөнсө деле ал өзүнүн максаты болсо, мен келечекте өзүмдүн жубайым ушундай болсо, мен максаты болуш керек да. Ар бир эле адамдын максаты болот да. Өзүн сыйлап өтөт. Ал адамды билсе, билбесе, же болбосо ага чейин сүйлөшүп алып бардык кемчиликтерин билди, туугандарын билди. Тиге эжеси жакпайт, же бул мындай деп билип алды. Анан кийин деле ал ошого ошондой мамиле кылат да. Ал жаңы келин болуп келсе делечи уже билип койду да. Эгерде эч нерсени билбесе, ал өзүн келин деп сезет, ал сыйлайт бардыгын. Ошондо кызыктуу жашоо болот деп ойлойм. Бул ошого чейин сүйлөшпөгөндө, бул шариятта деле айтылат да, бай болсо бай, кедей болсо кедей, өзүнүн даражасына жараша адамдарга үйлөнгүлө дейт да. Анткени баары бир үйлөнгөндө макул мен сүйдүм деп эле бир кедей кызды алып алсын, кийин ал жашоодо сен кедей болчусуң деп бир күн сөз айтылат да. Ошол үчүн бул жерде жетим болобу же башка болобу, башында сүйлөшпөш керек. Үйлөнгөн адамга ыраазы болуп, ошону менен бактылуу болуп жашап кеткенге аракет кылыш керек деп ойлойм. Акыркы учурларда көрүп атабыз, коомдук жайларда болобу, парктарда болобу, кыз жигит болуп сүйлөшүүнүн чектен ашып кеткен учурлары болот да. Мына ошондон улам жалпы эне аталарга, ошол эле сүйлөшүп жүргөн балдар деле кыздарды пайдаланып коет. Жалпы көрүүчүлөрдү эске алып туруп эми көрсөтүүнү жыйынтыктаңыздар. Азыркы балдар неберелерибизге, чөбүрлөрүбүзгө айтып атабыз. Көп дружить этпегиле, бири-бириңердин жаман жагыңарды көрүп калып анан айнып кетесиңер. Дин исламда ушундай тез үйлөнүп, тез жакшынакай убактысында күйөөгө тийип бактылуу болгонго аракет кылыш керек. Ата эненин тилин сөзсүз алыш керек. Ата эненин тилин алгыла. Позициям негизинде айтарым, кыз жигит сүйлөшүш керек, таанышыш керек, сүйлөшүш керек. Бирок сүйлөшөт десе эле чектен ашып, бул сиңдим айткандай мороженныйга алданып, эме болуп жаман жолго баспаш керек. Жаман жолго баспай сүйлөшсө, албетте эмнеге болбосун. Дагы деле ошол эле ойдо калам. Сүйлөшүш керек, албетте сүйлөшүш керек. Жеке бул практика жүзүндө өткөн нерсе, сүйлөшүш керек, билиш керек. Анткени аял заты келечектеги эне, жар, үй бүлө курат. Бул эң башкысы. Андан сырткары жумуш дагы башкалар, бул это не важно да, орусча айтканда. Эң башкысы үй бүлө, сүйүктүү эне, мээримдүү жар болуш керек. Ошондуктан сүйлөшүш керек, туура жолдо. Жаңылбай тандаш керек. Жаңылбаш керек. Сүйүктүү жарыңды албетте жаңылбай тандаш керек. Санжар. Карындаштарыма, эжелериме, ийнелериме, өзүмдүн теңдүүлөргө айтып кетет элем. Сиздер үчүн бул үйлөнүү же болбосо ошол турмуш куруу бул чоң улук, келечекке чоң кадам. Андыктан өзүңүздөрдүн келечегиңиздерди тажрыйбага салып көрбөңүздөр. Болобу экен, болбойбу экен деп. Сүйлөшүп көрөйүн, жакса алам, жакпаса албайм, же жакса тием, жакса тийбейм деп көрбөңүздөр. Балким эгерде ушундай чындап ала турган болсо, чындап тие турган болгон болсо, расмий тараптан кайрылыңыздар. Алла Тааланын бизге кылган буйругунда чоң даанышмандык бар. Алла Таалага бизге караганда билимдүү, даанышмандуу, биздин келечегибизди, келечек муунубузду бизге пайда канчалык зыян экенин жакшы билет. Ошондуктан Аллах Таалам бизге ушундай эрежелерди коюп берген. Баарыңыздарды ушул Аллах Таалам буйруган буйруктарды аткарганга чакырат элем. Аллах Таалам биздин келечек муунду баардык жамандыктан, бузукулуктан сактаган болсун. Кыргыз элине, жаштарына Аллах Таалам ушундай жамандыктардын баардыгынан сактап, кийинки муунга биздин каада салтыбызды, динибизди туура, жакшы, аманатты жеткизип бергенге Аллах Таалам насип кылган болсун. Чоң рахмат, баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Ушуну менен чейирдин бүгүнкү көрсөтүүсү дагы соңуна келип жетти. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар. Биздин чейир, сиздин багыт.